меймандык, жоомарттык жактан да Берен агайыбыздын сапаттарын сөзүмдүн жүрүшүндө белгилеп кетким келди. Андемесе чыгармалары тууралуу сөз башырсам. Биринчиден, ата-энеге күйүмдүү уул, үй-бүлөгө камкор ата жана өмүрлүк жарына кадырлуу жолдош экендигине күбө болуу менен бирге бөбөктөргө жазган ырларынан жөнөкөйлүгүн жана көңүлүнүн жумшактыгын билүүгө болот. Экинчиден, тууган урукка жакындарына болгон карым-катышты сактоо, бактоого болгон жоопкерчиликтен тегиздигин байкоого болот. Баса белгилегендин себеби ата-эненин көзү өтүп кеткенден кийинки бири-бирине болгон сый-урматтын мааниси биздин элибиздин менталитетинде эң орчундуу орунду ээлейт. Деген ыр-саптарынан кесиптештерине жаратылыш байлыгын көздүн карегиндей сактоо менен бирге өнүктүрүүгө, кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берүүгө чакырат. Ыр жүрүштөрүндө ар-норлары, эскерүү ырлары дагы жарыяланган. Азыркы мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүүгө бет алып жаткан мезгилде кол куушуруп турбастан өзүнүн атуулдук парсы катары өлкөбүздүн жакшы жактарга өзгөрүп жаткандыгын даңктоо менен бирге алга жылуусуна зор салым кошуп жаткан инсандарга коштоо ырларын жазып даңазалап келет. Төргө куш келипсиз. Азыр Жаңы Базар айылдык китепкана башчысы Жазгүл Ырзалиева Мамадалы Рысбековдун «Чаткал жери» аттуу ырын көркөм окуп бермекчи. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, жалпыңыздарды 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү, бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жана дагы бүгүнкү өзгөчө Рысбеков Мамадалы агайыбыздын «Чалкыган чаткал төрүм» аттуу китебинин бет ачары болуп отурат. Мен ушул акыныбызга ишине ийгилик, ден соолук, дагы келечек муундар үчүн үлгү боло турган мыкты ырлардан жарата берүүңүзгө тилектешмин. Анда эмесе Мамадалы агайыбыздын «Чаткал жери» аттуу ырын айтып берейин. Өзөн бойлоп жүрсөң бийик жолдулар, чапчымашуу татал кеткен жол турат, чаңкагандын чаңкоолору кансын деп айланасы ар жакайын карагай, кумар канбай карачуумун аябай, жерге ойноп түркүн кооз көлдөрдүн акыр жытын берип турчу капчыгай. Дарьянын жерин жээктеп ойлосоң, толкунунда балык ойлап ойногон, токоюнан түрдүү жемиштеричи жан-жаныбар байыралып жойлогон. Абдиназарова Айсулуу, Таласбай Жаңалиев атындагы мектеби 8-чи класстын окуучусу, наристелер. Naristelere ağlam açıp uçalım, ömür kayga ömür bergin Kudayım, eleleri göz jarganda ıhalap, bul dünyümü canı gelgen ubağım, dörülgöndü bir ölüktü bilmegin, naristeler kim ekenin siz bilin, azı kalın meyliğinin enenin, ak sütleri kubat algan denerin, aylar ötüp yıllar gelip zımırap, naristenin dili çıkkan çoldurap, o şol daldar çoğu uyuşkan ercekip, erteki gün
kele verip oturlar. Nurbayev Kurmanbek, Talasbay Жанабек атындағы орта мектебінің мұғалімі, Обондор туғандарға. Öz olup menin tülümüm, havalandı gezip yürümüm, hıyaldım koştuğumdayıma, yerimde Kolum cazcı kalıpma, kalemim çurta carışta, hiç kaçan uçurluğu boy, tülürdüm gezip alışsam. Başlamak bana verildi, uşul söz bana verildi, el bir gün akın devaylar, yerlerimizi eğitti. Çatkalın, Obondur, Çıngiz Айтматов атындағы Madaniyat Үйінің қызметкері Сулайманов Тайырбек.
Мамадалы Рысбековдун чыгарган китептери, анын бир эле эмес бир нече китептери чыгып атат. Мына агай китебимиздин ачылышы кут болсун, ылайым ден соолукта болуңуз, китептерди көп жазып чыгармачылыгыңыз мындан да өнүгө берсин демекчимин. Ал эми азыр болсо китеп күнүнө карата өзүнүн китеп деңиз океандай балкыган деген бир куплет болсо да өрөмө айтып, өзүнүн автордук китебими ушул китепканаларга белекке бергим келип турат. Китеп күнү баарыбызга кут болсун, китебыңда жүк болсун, китеп деңиз океандай балкыган китеп бөлөр барабызда жоқ болсун деп, мен ушул автордук китебимди ушул жердеги китепканачыларга белекке бергим келип турат. Ушул райондук китепканага ал эми экинчи жиби Туган өлкөсү 3 дегенди ушул жердеги китепканага бергим келди. Ушул китебим ушул жок дегенде райондук китепканаларда, айылдык китепканаларда турса окугандарым окуйт деген чоң ишеништем. Эми мен Мамадалы агайдын акын жазат акыйкаттын чындыгын деген калем салган өзүнүн чын дилинен чыкканын окуп берейин. Акын жазат туулган жерди мекенди, ширин сөзгө кошуп балдай шекерди, жазат акын эл жер үчүн жан берген, баатырларды дүйнө салып кеткенди. Акын жазат ырчы кыздын келбетин, ай чырайлуу сулуу жүздүү берметин. Акын жазат сүйгөн жарын таба албай, тар элди эл кылдырган жербетин. Акын жазат табияттын сырларын, кулак төшөп акыл менен тыңдагын, калың жұрттың купулуна туу селдер, анда акындын окуй бергин ырларын. Жемқорлорду жазып койсоң жин дейсиң, акылынан адашкан бул ким дейсиң, акыйкатты таамай жазып билдирген акын тарткан түйшүктөрдү билбейсиң. Баарыңыздарды китеп окуңуздар деп айтмакчымын. Китеп акылга акыл кошот. Анткени адам китеп менен окуп көгөрөт, түшүнөт. Китеп байлык деп эсептейт. Арамызда жергиликтүү акын Мейиркан Атабекова отурат. Бул дагы Мамадалы агайдын калемдеши. Азыр сөз кезеги Мейиркан эжекебизде. Болбосо да байлыгың, аз болсо мейли айлыгың, кымка шайы алтын эмес, китепке толсун сандыгың. Дүйнө кирдеп турганда, тазарталы жүрөктү үшүп турса, жан дүйнөң китептен тап түнөктү. Эмесе бүгүнкү китеп күнүнө карата ушул жерде отурган баардык кеченин катышуучулары сиздерди бүгүнкү китеп майрамы менен чын жүрөгүнөн куттуктап. Бүгүнкү биздин акын агабыз Мамадалы Рысбеков агайдын ырына таандык болгон көктө жанган жылдыздарды дегдедим аттуу ыр саттарын окуп коеюн. Аба жигит асыл ойлор мендеги, көктө жанган жылдыздарды дегдеди, оюм жетип талпынсамда карайлап, бийликтерге жетпейт колум жердеги. Жымыңдаган жылдыз жанып көктөгү, эске салып жаштыгымда өткөндү, ошол кездин баарын салды эсиме, козгоп кайра канбай калган көксөрөмдү. Көз алдыма тасмасмал көрүнүп, кыялдарым чаржайыпка бөлүнүп, асмандагы жылдыздарды самаймын, талантыма түрткү болгон төгүлүп.
Oğlumun suyatın carası dar olsun bir sudan versençi oy ayıktırsın yüreğinden carası ayıktırsın yüreğinden carası Yalvay gün içinde dolduğunu sezimlerim sana kallamayım sana degen suyum artık barata oy kabla çıkarım başım oylama kabla çıkarım başım oylama Urmaktуу иш-чаранын катышчылары, жогоруда аткарылган обондуу ырлар жана көркөм окуулар биздин акыныбыз Рысбеков Мамадалы агайга тиешелүү. Азыр алдыңыздарга Рысбеков Мамадалы агайдын өзүн чакырып алалы. Келиңиз. Урматтуу жергиликтүү бейиттин аппараты, урматтуу калайып кал, урматтуу менин классташтарым, аяштарым, бүгүнкү автордук кечеме келип, менин көңүлүмдү көтөрүп, оптимисттарды бөлүп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыгыма таштабайм буйруса, Кудай кааласа, кийинки он жаштарга окуучулардан алып чыкканга, үйрөткөнгө аракет кыламын. Ушул жерде менен өзүм окуган карындаштарыма гана бекемден сол аткарган ырларын аткарган жигиттерге да ыраазычылык билдирем. Ушулардын да таланттары өзү элен ошону менен бирге маданият үйүнүн кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Дайыма бар болуңуздар. Кудай кааласа чаткалдан мага окшогон акындар агаларым бар. Ошонун артынан кетип атам. Менин артыман дагы муундар өсүп келе атат. Ушулардын бардыгына акындык жолдогу илхом же болбосо эрилүү каалайм. Дайыма бар болушун, аман болсун. Келгениңиздерге чоң рахмат. Автордук китебине ушул библиотекага тапшырып койгонго уруксат этесиз. Эки автордук китептен башка дагы бир 7-8 альманах китебиме ырларым жарык көргөн. Анын ичинде республика аралык деңгээлдеги Каракалпак, Казакстан, Кыргызстан шулар арасында акындардын арасында мен да бармын. Бул Каракалпак кайрыктарынын акындары менен биргемин, Каракалпак кайрыктарынын акындарындагы китебинде менин ырларым жарык көргөн. Кулак салганыңызга рахмат. Мына жакта. Биз жогоруда Мамадалы агайдын эң сонун чыгармаларынан, обондуу ырларынан кабардар болдук. Агайга чыгармачылык ийгилик каалап, сизге чоң рахмат айтабыз, Мамадалы агай. Сиздин чыгармачылык ийгиликтер боштой берсин, дагы да жаңы ырларды жаратып, бийиктиктерди багындыра бериңиз. Азыр сөз келеди Чаккал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын социалдык бөлүмдөр боюнча орун басарына сөз беребиз. Анара Жээнбековага сөз беребиз. Арыбаңыздар, мен бүгүн мына Мамадалы агабыздын ырларынан угуп, ар бир уччу отурган ар бир адам өздөрүнүн жан дүйнөсүнө бир бүгүнкү күнгө ыр майрам болду болуш керек. Анткени себебин айткым келип атат. Баягы канат тансып алат дейт.
Маматалы агабыз дагы ушундай бир чыгарган чыгармаларын окуп, бүгүнгө чейин дагы бир ырлар менен таанышып жүрдүм эле. Бүгүн дагы мына чыгарган ырларынан, көркөм окуулардан уктук. Биздин кыргыз эл акындары, биздин ушу мектебибизден чыккан атактуу, даңктуу, заткан инсандарыбыздын артынан дагы акын артынан суага демекчи мыкты инсандарыбыз келатат деп кубансак болот. Биздин агабызга, Мамадалы агабызга дагы ар дайым бир жан дүйнөбүздө бир эргүү болуп, ар дайым калемиңиз кургабай агам. Жакшы бир ырларды жазып, ушу бир эртеңки күнү адам тарыхта аты калгысы келсе жакшы китеп жазсын деп атат. Эгерде китеп жаза албаса, китеп жазгыдай өмүр сүрсүн деп атпайбы? Мына сиз бүгүнкү күнү 3-чү китебиңиздин бетачары болуп жаткан экен. Биз райондук мамлекеттик администрация биз кубанабыз, мына жергиликтүү акындар деп бул жерде 3 акындын ырларын окуштук, көрдүк, уктук. Биздин чаткал жергебиз дагы учубуз кур эмес экен, мыкты акындарыбыз келаткан экен. Буюрса мына бүгүн автордук укук күнүнө карата биздин эжекелерибиз да өздөрүнүн ырларынан окуп беришти. Ар дайым ушундай бир жан дүйнөбүздөрдө бир жакшы сезимдер болуп, ушу биздин табиятыбызды, ушу биздин таштарыбызды, сууларыбызды даңктап, бактап, жакшы ырларыңыздарды жаза бериңиздер. Мамадалы агабыздын ырларынан көбүнчө кандай бир саптарды жолуктурабыз, көбүнчө ушу чаткалым деген бир ушундай саптарды жолуктурабыз. Чалкыган чаткал төрүм деген мына китептин бетачары болуп атат. Ушу жерде көбүнчө окуган китептери, бардык ушу китептеринен сөзсүз түрдө ушу чаткалдагы ар бир ташы, куму, суусу, кымызы, ар бир чаткалда болуп турган бардык нерселери ушу биздин Мамадалы агабыздын ырларынан жолуктурсак болот экен. Андан тышкары Мамадалы агабыздын дагы сезим ыргактары боюнча дагы бир артта калган эмес экен. Сөзсүз түрдө бир акын, сөзсүз түрдө сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө сөзсүз түрдө жазбаса да болбосо керек. Мына бул жерден дагы сонун ырларына күбө болдук. Ар дайым калемиңиз кургабай, жакшы бир иштердин башатында жүрө бериңиз. Сизди биз мына бул эле жерден көргөн жокпуз. Сиздин ырларыңызды белгилүү ырчылар ырдап жүргөнүн да билебиз. Дагы ушундай мыкты ырларды жаратып, мыкты китептерди жазып, эртеңки күнү биздин тарыхыбызда ушундай сиздей болгон Мамадалы мыкты агабыз бар экен. Мыкты агабыздын ушуларын биздин келечек муундарыбыз окуп атат деп эртеңки күнү ар бирибиз ушундай бир сыйлыктанып жүрөлүк. Ишиңизге ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Мына өткөндө дагы 21 мартта Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан, акимибиз Сеңирбаев Алтыбек Жыралбаев тарабынан биздин райондун эң чоң бийик даражалуу болгон сыйлыгы Чаткал районунун ардактуу аттуулуу намы да сизге бекеринен тапшырылбаган. Ал сыйлыгыңыз менен да куттуктайм дегендей. Бул сыйлыктар сизге чек болбосун, жакшы дагы бир бийик даражалуу, жакшы бир ушу элиңиздин арасында жакшы бир сөздөргө, жакшы бир даңктала бериңиз, барктала бериңиз, ар дайым бар болуңуз, калемиңиз кургабай дагы көп ырларды жаратат деп сизге ишенебиз. Мамлекеттик администрациясынын атынан, акимибиздин атынан келиңиз, сизге биздин кичинекей чакан белегибиз бар эле. Ушу бүгүнкү окуунун бетачары менен куттуктап, сизге ушу белегибизди сизге жаап беребиз. Жакшылык аттан несі артық дейді, ашыға басқаныңыз артық, ерден несі артық дейді, ел үшін қылған іш артық дейді. Мамадалыға жақсы жағырларды жазып, еліміз үшін қызмат қыла беріңіз, чоң рахмат. Үміттен келген өкілдерге сөз береді. Эжекебизди бул жакка чакырып алалы. Сөз сөйлөп тургандар чыксаңыздар боло берет. Саламатсыздарбы, бүгүнкү байрамдык иш-чаранын катышуучулары, урматтуу келген коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгиликтер каалайм. Ошону менен бирге эле бүгүнкү Мамадалы агайыбыздын жакшы ырчынянын бетачары болуп аткан экен.
Ылайыбыздын жыйнагы бүгүнкү кечеңиз кут болсун. Ар дайым денсаулыкта болуңуз, калемиңиз дайыма курчуй берсин. Жакшы ырларды, жакшы ыр жыйнактарын чыгарып, биздин келечек муундарга үлгү, өрнөк болуп жүрөбүз. Ар дайым денсаулыкта болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошону менен биргеле аэропорттун акчалай бийлиги бар эле. Ошону сизге тапшыртууга уруксат этиңиз. Турганыңыздарга чоң рахмат, баарыңыздарга денсаулык, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Азыр Райхан Аманкулов агабызга сөз берели. Бешарал мамлекеттик коргоонун башчысы коллективи. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап кетейин. Ошол менен бирдикте биздин акебиз Мамадалы акебиздин бүгүн китебин ачылыш экен. Неге кетмекчимин ошо Мамадалке сизге денсаулык каалайм, чармачылык ийгилик каалайм, үй бүлөгүңүздү ынтымак каалайм. Мамадалке боюнча мен айтып өтө сөз көп да. Жогоруда Жээнбеков айтып кетти го, тарыхта калам десең китеп жаз деп ба. Бул киши өмүр бою ошо жаратылышка арнап жүргөн, бизде айтылат тарыхта калам десең дарак тик дегенде бул ошо Бешаралда иштеп жүрүп көп дарактар, бадал дарактарды эгип, өзүнө тарыхта мындайча айтканда эки жактан калып отурасыз. Чыгармачылык ийгилик болсун, мына төшүндө көп медалдар турат. Сол жагында ошо жаратылышка көп жыл эмгек сиңирип, жаратылыштын эң мыкты кызматкери деген медалы бар. 30 жыл иштеди деген медалдары бар. Ошо менен бирдикте мына быйылкы жылы жогоруда айткандай акимибизде райондун ардактуу атылуу деген нам берип отурат. Ошого мен айтам, биздин агабыз татыктуу, мындан да нары чоң ийгиликтер жарата берин, чыгармачылык немеңиз токтобосун, биз коштоп колдоп турабыз. Бир жакшы сөз бар го элде. Өз агалар базан башка жер сагалайсың деп коелу, ошонун сыңарында биз сизди колдойбуз. Колдон келишинче колдоп, коштоп турабыз коллектив менен. Ошонун коллективдин кишинин кадырбастары берип койду. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, инилерим, карындаштарым, кыздарым. Бүгүн 2 майрам экен, авторлуктуна китеп сүйүүчүлөр деген. Бул аябай жакшы нерсе. Мен эмне деп айткым келет? Биринчи уюштурган ушул эмен коллективине Райхан жетекчиси, Райхан кызым, анан акимчиликтин уюштуруу бөлүмү аким сизби немеси бул маселе боюнча старосталарыбызды каалап не дейбиз? Чаткал биринчи жолу бул эмес. Чаткалдан аябай көп акындар чыккан. Молтой деген чыккан, Молдали деген чыккан, Накатай Манарчы деген чыкканда кар жаап бороон болуп кетчүкен. Адан кийинки Самиден Атантай Акбаровдор бар. Мына бул чукур эмес. Манаш не дейбиз?
қаланың күші берсін деп құдамы былтыр бір жерге барып бір құдамы сұразам, ой, ол құдамыз 90 жасында өр жазып жатады дейді. Сен жас едің әлі, қорықпай жаза бер. Мен бұл балдарға айтып жүрем дайын. Ой, мен жаза алмай қалдым, сіздер жассыздар, менің көзім өтіп кетті, мен білгендерімді жазып тұрмын деп саған көп айтамын. Сондай бір білген адамдардан, ұққан білгендерден жазып алғыла. Берден 7 датқа өткен, Момын датқа, Тұрсынбек датқа, Қашқар датқа, Шамсақ датқа дегендер. Бұларды жасқыла деген бұларға айтып жатам, осындай жақада қайырсаң болады. Атындай ақпарат айтып мен осы сөзіме, Алисе де басқа жаққа кетіп қалды ұқсайды. Не дейміз? Мен рахмат. Білімдіге дүние жарық дейді. Кітап оқығыла, балдарым, кітап оқығыла. Мен күніге келіп, бүгінде бір 10 кітапты азы тапсырып аттым. Жаңы шыққан кітаптар қалып айтып берге келіп отырған. Райхан кітапты көбірек алып келдір, өте ақтырды сұрап, балдарымыз неберлері оқыған ғана болсын. Мына, мен кемпірім кітап оқығы шығып қойды, бір-екі досым кітап оқығы шығып қойды ма, şu nöbetlerimiz kitap okusun, o telefonda kimene koyulacak, telefonda жақсы bilimden kalmıştır, bilimden dinleyecek de, bırak şu kitapta kayrılıkla, ballarına kitap okulamına ben nöbetlerime okutup koyup atarım, okutun dep, majburlayın dedi, telefonda kolundan alıp koyup. Bu şöyle kılgıla, ömrün uzun olsun, örüşün cayıp olsun, sat kaldın, atın çıkarıyor. Arkadan çıkılattan kızlara da rahmat. Bunda kızlar uçlarken o kızlara kalemine kurtulsun kızların. Göğrüm yaşlılar. Çok rahmat, çok rahmat. Hazır söz kedildiğin Mamat Alagay'ın ayıldaşlarına veririz. Umatı bilgisiz çakalı. Turgunları bugün жақсы самалық кен, самалық менен биргелеп, мамаш кестим. Эки китебин бет ачаркен, ошо барып катышып отурабыз, мамаш кештибизди ийгилик болду, десок болуңуз. Бут калан канында болгон канат баары бир сакталып отурбайт экен. Жаш кезинде ыргак чоруктоп жүргөзө дагы баягы өзүнүн убагы келгенде ушинтип кайнап эле чыгат экен. Мамашке Bundan bir kadar işleriniz ve çıkarmacılığınıza ilgilikler bozun, yasok dolumuz. Biz şu ikisine elektrikli bir koyuyoruz. Aman bozun anlaştık. Şu dönemde kadar tutak etmişim. Mamadalı ağayızın жақсы сөздерді айтылды, сөздердің барлығы қабыл болды. Ағай, талантыңыз ташқындай берсін, қалеміңіз тағы да құрчай берсін, мықты ырларды жарата беріңіз. Анан Мамадалы ке, мен бүйтіп айтмақшымын да, мықты ақындың артында мықты жубайы бар. Ушу жубайына арнаған ырын мен дагы оқып берейін. Бұл өмірді аярым, түгөлүккө баш коштурган Кудайым, бул өмүрдө эң аярым жубайым, кемесине бирге түшүп жашоонун сени менен бирге турмуш уладым. Бирге болгон түгөлүккө жанымда, алоолонуп чогуу түшкөн жалынга, өмүрүмдө тартып турду түйшүктү, үй бүлөдө көрдүм канча камылга, жетим ишке таяп гана карыдык, жетеледи колдон алып карыдык. Артымызға bir кылчайып бурулуп, өткөн кезде биз турабыз сагынып. Агай, бактөөлөктү, карылыкты, жубайыңыз экөөңүз тең көрүңүздөр, дайым аманчылыкта, тыныччылыкта, төрт көзүңүз түгөл, эли журтуңуз менен, коло кошуналарыңыз менен аман болуңуз. Эң сонун ырысаттары, рахмат. Söz кезеги Эми сөз кезеги Мамадалы агайдын классташтарына келип жетти. Класстарды бүгүн ишчилердин катышуучулары Мамадалы кыскалайганда бүгүн Мамадалыны биз Мамаш деп кое берели. Мамадалы агайдын Мамаш деп жакынлап. Мамадалы менен биз 10 класс, 10 жыл 1 класста чогулганбыз. Мына бүгүн Шаккалда жашаган
өрөөндө жашаган баардык классташтардын, аяктар баардыгы келип, 23 адам Манашты колдоо үчүн келип отурабыз. Эмне демекчимин? Өзү алым талам өнөрлүү адамга талант бергенде анын өзүнүн туулганда кошо берип, анан ошол талантын качан болсо чыгышында ошо берип окшойт да. Менин айтайын дегеним, Манаш досубуз 60 жашка чыкканга чейин бир куплетти жазган эмес да. Өзүнүн аты күлгөн, мандайын чертеп, ырдайып, өкөлдөй сакталып кызганыбыз жүргөнбүз, чоң жүргөнбүз. Анан 60 жашка келгенде мунун баягы ичине бук болуп кайнап жаткан экен да. Анан 60 жашка келгенде жаркет чыгып калды. Анан кийин тез өзүнүн ырларын жазып, китептерин жазып, азырына Кудайдын өзү үчүн, кулабыз үчүн жакшы элин алып, элин көзүнө алып, баягы жаштарга, кийинки муундарга сонурларды калтырып атат да. Андан кийин эми ушул жердеги классташтарыбыздын атынан дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү китеп майрамыңыздар менен, автор күн майрамыңыздар менен бул жерде отурган Мамадалынын 23 классташынын атынан сиздерге куттуктайбыз. Ишиңиздер ийгилик болсун. Районубуз өнүксүн, элдин маданияты өссүн, элдин саны өссүн, бардык жакшылыктар болсун дагы элибизге бакубат, берекелүү турмуш болсун. Анан элибизде билимиштерди ташыйга болсун. Классташтардын традициясын бұзбастан кәмелетке келгенде бұларды босатып берді.